сүйүүчүлөр, мынакей. Эгерде үйүңүздөрдө жок болуп, көп убакытка чейин жок болуп турган болсоңуздар, гүлдүн гашоонун объемуна карап, фитильный полив кылсаңыздар болот. Мындай хбшный немелерден, материалдан кыркып алып туруп, анан гашоктун учуна чейин кыркып, бул жагын суунун ичине киргизесиздер. Мынакей сууну куюп алып туруп, көбүрөөк куйсаңыздар, бул жип мынтип өзү солуп чыга берет. Өзүнүн мына гүлдүн тамырынан керектүү сууну алат булар. Мисалы 10-15 күндө. Ушу сууну толтуруп коюп коюш керекпи? Көп куюп койсо өзү ушу жип өзүнүн керектүүнү соруп алат. Анан калганын тамырлар соруп алат. Булар өтө көп да өтө аз дагы эме кылбайт да, өзүнө керектүүсүн алат. Мынакей ар түрдүү кылып, анан мунун ичине да мындай сууну куюп туруп, буну коюп койсоңуз болот, мына чекерак жерге. Муну да мен сметанага да салып койгом мынакей. Мынтип парник кылып койгом. Анан муну дагы, муну идишке дагы, мына одноразовый идишке дагы суу куюп туруп, орхидеяларды эме кылсак болот. Поливать этсек болот, мына поддонный полив деп коет. Анан 5 литрлик чоңураак баклажкаларга да суу куюп туруп, чоңураак горшокторду ошонун ичине да салып койсоңуздар, өздөрү тамырлары керегинче сууну иче берет. Ошо анан биз кээде баягы жайындасы кээде билбей көп куюп алабыз. Анан тамырлары солуп калат, чирип калат. Ошондуктан ушундай фитильный полив эң ыңгайлуу метод экен да бул гүлдөргөчү. Көбүнчө жайындасы ушундай методду колдонсоңуздар жакшы болот экен. Мен ушундай метод мага жакты, ушундай метод менен гүлдөргө ушундай суу куйганын ушундай метод менен колдонуп калдым азыр. Дайындаган адам жок болуп калса, кошуналардагы. Ошо бирөө жарымга айтып отурбай, кыйнабай, ушундай кылып даярдап тургандан кийин бир жактарга алысыраак кетип калсаңыздар, 15-20 күндөргө кетип калсаңыздар, ушундай кылып 15-20 күнгө болот экен да? Болот, чыдайт. Мисалы сууну көбүрөөк куюп койсоңуздар, күндө азаздан иче берет. Иче берет да, анан өзүнө керектүүлөрдү ичет. Анан сиз деле бир келгиче деле бул суу түгөнбөйт. Просто мына жибин кыйралып кылып туруп мына жаткырып койсоңуздар өзү иче берет. Жипти узунураак кылыш керек экен. Просто буну кичине эле наглядный кылып эле кичине эле кыркканмын. Анан кичине кыркып койгонмун, ошон үчүн. И мына жиптин узуну мынерге чейин болуш керек. Горшоктун мына жарымына чейин. Анан кийин ошол жакка чейин топурактын үстүнө чейин өзү суусу кете берет. Ошо жиптин узунуна чейин кете берет. Ошону длинасына чейин суу кете берет. Бир эле жип коюш керекпи же 2-3пү? Мына кичинекей горшокко бир жип жетет. Ал эми чоңураак горшок болсо, эгер чоң гүлдөр болсо, анда 2 же 3 объемуна карап, тешигине 2 же 3тү коюп койсоңуз болот. Хыбы болуш керек да, сууну болуш керек. Ата синтетика болсо, синтетикадан эме болбойт экен да, только хыбы жипчелерди коюш керек экен да. Ушундай резиналарды немелерди коюп койсоңуздар, ошол жакшы эме кылат, сурат. Мынакей көрдүңүздөр, эң сонун метод экен да. Фитильный метод деп аталат экен да. Өзү камсыз кылып суу менен. Үйдө эч ким жокто солубай, тура берет экен. Анан буларды өтө күнгө эмес, мындай салкын жерге эле коюп койсоңуздар жакшы эме болот. Көбүнчө бул мына глаксиниялар күнгө туруп калса, тырышып эме болуп калат да, өлүп калат. Глаксиниялар. Күндү сүйбөйт экен да, күндүн нурун сүйбөйт. Булар сразу тырышып, саргайып кетет. Фиалка да просто эме кылат. Жөн эле мындай освещенный жерде эле тура берет. Жарыгыраак, күндөн алыс, жарык жерде коюп коюш керек экен да. Эң сонун экен.